Hiç kaçan vurmalanmasın. Suralabız şunu президенттен суралабыз. Сапаргүл Бержанова бир тууган сиңдисинин өз күйөөсүнүн колунан мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө дагы деле ишене албай турганын айтат. Акыркы сапарга узатаар алдында көргөнү боюнча жаш келиндин денесинде бүтүн жери калбай токмоктолгон белгилер бар болгон. Мындан 1 жыл мурда да катуу токмоктолгону боюнча милицияга арыз жазылса да, тиешелүү жазасын албаганынан кызыбызды өлтүрүүгө чейин барды дешүүдө. Şunçalığa bana bu kaç ola ya. Ayban kuvvetmel işte. Ayban. Tünden kıymeme canı skul bolup ketatan. Ömür boyu versin, ömür boyu versin. Murundağı bergenimiz karagan çok da. Karamay kalıp ketken. Şunun arkasında bolatat bardığı. Çara körülgön yok misалы. Çara körülgön, körülbөгөнү biz bilbey kaldık da misалы. Hiç kim bizge aytpады da. Sizler mына işiңер боюнча мен паланчы, пустанчы тергөөчү ушундай чараларды карадым, көрдүм. Же мынандай ушунча суткага киргиздим. Же мынанча штраф, мынанча суммадагы өлчөмдөгү штрафты бердим. Бияк эч кандай бизге результат бербедилер да. Маркум 23 жаштагы Айкыз Калмурза кызы биринчи топтогу майып, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгон. Күйөөсү да дүлөй болгондуктан 16 жашында турмушка чыккан экен. Эки кыздуу болуп өткөн жылы Зомбулуктун айынан бирге жашабай калышкан. Кечүү кызы келиндин колунда калгандыктан кайын журту жаңы жылга жакын жараштырышыптыр. 3-4 күн өтпөй кайгылуу окуя жүз берип отурат. Данжы киши жанар болгондон кийин мен кеттим бишекке деп кайтып сумкасын көтөрүп кызын жетелеп чыкканда аркасынан куу баран ошо немен алды. Kızı kesen getir kızı verdi janjarkan ne kan şitan bu öldürgen diye otatar bir közü görgen kollarını bana iki kollarını aldılar görgen bir keçe juganda көрсө kızlar aytат başım jarılgan deydi. Şoga endi men hakikat men çeçip ömrü boyu şu ceza kullanırsın sanırım da. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен маркумдун күйөөсүн кармашкан. Учурда убактылуу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдиришти. Бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен 122 берененин негизинде кылмыш иши козголуп, Кадамжай районунун тургуну 32 жаштагы тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыздын жолдошу кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2023 жылы өлкөдө 11 миңдей үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча ички иштер министрлигине маалымат түшкөн. Анын 10 миңдейи ырасталып, коргоо ордери берилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.